тырнакчанын ичиндеги алар кайсы жагы менен ойлонуп атат, эмне үчүн ошол нерселерди мындай мээ жүгүртүп ойлонбойт деген нерсе келип атат да, ушунчалык аалымдарыбыз тырмакчанын ичиндеги алар дагы ошончолук караңгыларбы? Менин оюмча ооба. Мен ачык эле айтайын. Мен өзүм бир макала жазгам. Аалым деген статусту ким берет дедим. Ким берет? Силер каяктан аласыңар мисалы? Орток бир эме барбы? Туура. Принцип, орток бир критерий барбы дедим. Бул мурда болгон. Могу китепти окуса, мынадан мына экзаменден өтсө, мына кишилерден сабак алса, ошого аалым деген мындай бир нерсе берген. Бирок бул мазхабтан мазхабка, топтон топко, конфессиядан конфессияга өзгөргөн нерсе. Бирок ортоктуу нерсе жок. Мисалы биздин коомдо тырнакчанын ичинде аалым аталып жүргөн кишилердин көпчүлүгү менин оюмча диний насаатчы. Маселе айтат башкача айтканда. Илимий тереңдик жок айткандарынын ичинде. 2-3 темага катуу басым жасасак, мисалы ата энеңди сыйла, арак ичпе, анан кыздар көчүгүн жагып жүрсүн деген темада мындайча айтканда. Бирок силер мен өткөндө ошо Элмураттын китебин окубагыла, бул зыян болуп калат деп Дин иштер комиссиясынын жазуусунда айттым да, мына мен чыкканыма 3-4 жыл эле болду жаза баштаганыма. Кыргызстан эгемендүүлүктөн кийин 30 жылдан ашуун силердин эрежеңер менен эле келатат. Мындайча айтканда, сахна силердики болчу. Силер каалагандай ат чаап ойнодуңар. Аны мен айттым, менде суроо бар. Ким кылды ошону? Мен кылдымбы мисалы? Мен 3 эле жыл болду чыкканыма. Аны ойлонушуңар керек да. Биз мурунку эреже менен эле келатабыз. Азыр жаңы концепцияда ишмердүүлүктө көзгө көрүнөлүк өзгөрүү менин оюмча жок. Сен мурдагы эле популярдуу молдолор аалым аталып жүрөт. Мурдагы эле популярдуу авторитеттер ошол эле айткан темаларын айтып жүрөт. Өнүктүрдү өздөрүн. Өнүктүргөн жок мисалы. Өнүктүргөн жок. Сиз баягы кайры менен ойлонот деп атпайсыз. Мага дагы кызык ошол суроочу. Мээси менен ойлонуш керек да, мындай ойлоно турган болсо. Бул нерселерди бирок мындай сөз таппай кетип атам, кризистин тереңдигинен гана кабар берет да. Кризистин тереңдигинен гана кабар берет. Негизи аалым эмес деп мен айтканым ошондон